Эргеш Мейманов атындагы орто мектеби кыргыз адабияты 5-класс мугалими Нусупова Анара. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Чыңгыз Айтматовдун Бугене жомогу жөнүндө. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты балдар. Бүгүн силер Бугене жомогу жөнүндө маалымат аласыңар. Жомоктун маани мазмуну тууралуу ой-пикирлериңерди айтууга көнүгөсүңөр. Эли жериңерди сүйүүгө, патриоттуулукка тарбияланасыңар. Силер буга чейин Чыңгыз Айтматов ким экендиги жөнүндө маалымат билгенсиңер. Кыргыз элин дүйнөгө тааныткан атактуу жазуучу, коомдук ишмер Чыңгыз Айтматов 1928 жылы 12 декабрда азыркы Талас облусунун Кара-Бура районунда Шекер деген чакан айылда туулган. Ал айыл тоонун түбүндөгү кыргыздын байыркы салттарын сактаган жер эле. Атасы советтик партиялык кызматкер болгондуктан Чыңгыз бала чагын Ош шаарында, Араван райондорунда бир аз өткөрүп, ал киши Москвага окууга кеткенде ал жакта да убактылуу жашаган. Болочок жазуучу ошол күндөрү тууралуу Балалыгым деген чыгармасында эскерет. Ал эми Бугене жомогу Ак кеме повестинде берилген. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары: Эрте келген турналар, Тоолор кулаганда, Кылым карттар бир күн, Кыямат көптөгөн чыгармалары менен кийин бара-бара таанышасыңар. Бүгүнкү биз тааныша турган Бугене жомогу. Бул чыгарма жалпы ааламга таанымал кыргыз жазуучусунун 1970 жылы жарыкка чыккан Ак кеме повестинен чакан үзүндү. Мына ошол повестте башкы каарман балага таятасы ушул жомокту айтып берет. Ак кеме повестин жазуучу адегенде жомоктон кийин деп атаган. Кыргыздын бугу уруусундагы калк азыр Ысык көлүнүн баш жагын байырлайт. Мына ошол бугу уруусунун келип чыгышы ушул чыгармада баяндалат. Бул үзүндүнү уламыш деп да, легенда деп да, жомок деп да айтып жүрөбүз. Анда бейпил жаткан элди бүлүндүргөн душмандар ошол Кыямат кыргындан аман калган эки баланы, Бугенени сактап калып, Сибирь токойлорунан Ысык көлгө алып келиши баяндалат. Бул үзүндүнү уламыш деп да, легенда деп дагы айтканбыз. Чыгарманын эмне сабак аласыңар чыгармадан? Силердин ата-бабаңарды ким, кандайча сактап калганын түшүнөсүңөр. Жаратылыш адамдарды сактаган, эми адамдар жаратылышты сактагыла деген ойду айткысы келген. Ошондуктан бул чыгарманын максаты адам айбири, адеп-ахлак темасын көрсөтүү болуп саналат. Эгерде Бугене эки баланы майрык жааржес кемпирден сурап калбаганда, кыргыздын тукуму уланбайт эле. Душман ал эки баланы да жок кылмак. Бугененин энелик мээрими менен балдар аман эсен калат жана Ысык көлгө келип тукумулайт. Азыркы кыргыз элинин ушул күнгө жеткиши үчүн Бугененин орду чоң экен. Демек ошондон улам Бугене, бугу уруусу деген ат калган экен. Биз балдар Бугене жомогун окуу менен эмне кылышыбыз керек экен? Кыргыз эли кандайча, кантип Ысык көлдү бойлоп жашап калгандыгын билишибиз керек экен. Жаратылышты коргоого, андагы жан-жаныбарларга аяр мамиле жасоого тарбияланышыбыз керек экен. Силер балдар Бугене жомогун китебиңерден окуйсуңар. Андан сырткары китебиңерде сөз өстүрүү жумуштары бар. Ошол сөз өстүрүү жумуштарын аткарабыз. Жана Бугене жомогу тууралуу буга чейин көргөн кинофильмдериңер болсо, өз алдыбызча талкуулап, бири-бирибиз менен ой бөлүшөбүз. Андан сырткары биздин арабызда сүрөтчү балдар дагы бар болсо керек. Бугене боюнча сүрөт дагы тартабыз балдар.